коррупцияның қамыры шуншалық кеңейіп жайылған екен. Мына мамлекетте мындай чоң өлчөмдөгү акчага алдаганда болбошу. Коррупция менен айырышкан күрөш уланып жатат. УКМК соода базарлары тарабынан салык мыйзамдарын бузууларды аныктоо, ошондой эле ишкерликтин субъектилерине шарттарды түзүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын алкагында Реконс жоопкерчилиги чектелген коомуна таандык Баткен Комфорт курулуш материалдары базарында соода жүргүзүү үчүн ыңгайлуу шарттарды түзбөстөн ижарачылардан мыйзамсыз акча чогултуу, соода жайларын ижарага берүү, баасын негизсиз жогорулатуу, өзгөчө ири өлчөмдө салык төлөөдөн качуу фактылары аныкталды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык аталган фактынын негизинде кылмыш иши козголуп, ар бир ижарачыдан күзөт кызматына деп алдап ай сайын 500 сомдон 2000 сомго чейин мыйзамсыз акча чогулткан базардын жетекчилери менен эсепчи кассири кармалды. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын негизинде 9 декабрда Реконс жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы директору, анын орун басары жана кассир бухгалтери кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына камакка алынды. Учурда тиешелүү тергөө ыкчам иш-чаралары көрүлүүдө. Мындан тышкары 2023 жылдын август айында базар жетекчилиги ижара баасын 33%га жогорулатып салган. Белгилей кетсек, бул Баткен Комфорт базары жогорку кеңештин 4-чү чакырылышынын депутаты, мурдагы 1-чи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевке таандык. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети соода базарлары тарабынан салык мыйзамдарын бузууга жол бербестигин, ишкердик иш-аракеттерди жүргүзүү үчүн мыйзамсыз тоскоолдуктарды жана туура эмес шарттарды түзгөн ар кандай фактыларды түзүүгө жол бербестигин билдирет. Эгерде аныкталса, мыйзамга ылайык катуу чаралар көрүлөрүн эскертет. Коррупцияның қамыры шуншалық кеңейіп жайылған екен. Мына мамлекетте мындай чоң өлчөмдөгү акчага алдаганда болбошу. Коррупция менен айырышкан күрөш уланып жатат.